ичинен коргонуп эле бекинип алып эле эми жашыра турган эмне бар ай? Кийин бергиле анда мен которуна бияктан кете берейин. Көчөдөн мотор насып экен. Эмне кыласың? Ошол убакта Токтогонов бала каза болгондо главный инженер болуп эң негизги ушу Токтогоновдун күнөөсү деп актыда да жазылып жүрөт да. Азыркы тапта директор болуп мамлекеттик ишканага мынтип бекинип алып, ачпай өздөрүнүн кызматкерлерин, өздөрүнүн муниципалдык техникасында киргизбей, Чоң кырсык болуп отурат. Алмачокто үйгө баласынан бир үй бүлө ажырап отурат. Ал баланын артынан эч кандай туяк тагылган жок. Үй бүлөдө элек болчу жапжаш бала болчу. футболкачан болгон. Өзүңүздөр элестетсеңиздер, ошол шорттук футболкачан столбанын башына чыгып, ошол жерден токко урунуп каза болуп атат. Ата-энеси үчүн чынында бала жоготу аябай эле оор. Жетекчини коргогонуна чек болот, анчалык барбаңыздар. Бул жакта 20 жаштагы бала өлүп атат. Ушунчага чейин сүйрөп келип аткан чоңдордун Эмнеден коргонуп атасыңар түшүнбөй атам менчи. Ошо өттүм эле анан чоң салып. Жок, сиз жумушта болсоңуз жөн эле кабыл алып койбойсузбу? Мына эми бул эмне деген баланын сөзү эми. Таң калам, эмнеге катышат я? Эмнеге катышат? Маселе да, эмнеге катышат? ата-энеси үчүн чынында бала жоготу аябай эле оор. Ошол кездеги байке менен жеңемдин состояниясын айтып түшүндүрө албайм. Чынында ал кезде апасы дагы бар болчу. Чоң апасы бар болчу ал кезде. Ошол кездеги алардын эмесин айтып бериш чынында оор да. Нурсултан өзүндө чынында өз кесибин жакшы көрүп, ошол жумушка барган. Ошол жумушта иштечи, аябай чоң максаттары бар болчу. Бул бүгүнкү күндө бул ишти чынында ушунчага чейин сүйрөп келип аткан чоңдордун Бишкек жарыкта ошо мындан 3 жыл илгери Нурсултан аттуу бала каза болгон, токко урунуп. Анан эми анын жакындары бүгүнкү күнгө чейин акыйкаттыкка жетпей, ошол Нурсултандын мыйзам чегинде каралган баягы талаптарды Бишкек жарык аткарбай атканын айтып, бүгүнкү күнгө чейин соттон сот болуп созулуп келет. Сот эмнеге созулуп келет? Бул жактын Бишкек жарыктын юристтери убагында барбай, улам артка жылдырып отургандан сот созулуп келүүдө. Ал эми ошол эле учурда Нурсултан каза болгондо ошонун түздөн түз жетекчиси башкы инженер болуп турган азыркы бул жактын Бишкек жарыктын директору Токтогонов Элдияр болуп турган. Элдияр мырза ал ортодо жумуштан бошоп, кайра сот аркылуу жумушка келип, жумуштан дагы бул жакка жетекчилик кызматка дайындалды. 26 июнь 2021 жылы ушул кырсык болгон жөнүндө акты эмгекти коргоо инспектору тарабынан түзүлгөнүнө карабастан азыркыга чейин бир сом бир тыйын төлөнгөн эмес да. Андан тышкары ушул эле учурда эмгек кодексинин 254 беренесинде мыйзам чыгаруучу тарабынан так жана анык көрсөтүлгөн иш берүүчү зыяндын ордун толтуруу үчүн керектүү документтерди жабырлануучуга көмөк көрсөтүп чогултуп берүүсү зарыл деп көрсөтүлгөн. Бирок бул Бишкек Свет муниципалдык ишканасы өөлгө түзүп жардам берүүнүн ордуна 3 жылдан бери, мына апрелде 3 жылдын жүзү болот, бут тосуп келет. Ачыңызчы. Эмнеге? Директор келди. Ким? Журналисттер, адвокат. Пострадавчынын тууганы. Сүйлөшпек болот. Азыр коя турган ким каза болуп атат? Билбейсиз го дейм. Азыр коя турган мен чарайын анан. Бияк деген мамлекеттик мекемеде эмне минтип атасыңар? Сиз кимсиз өзү? Айтсаңыз мына. Сүйлөшөлү. Эмнеден коркушат, эмнеден мындай кандай десем, коргонушат билбейм да. Килейген заборлорду коюп алып килтейт, тосуп алышат.
Анан мындай бир киши келсе, мындай жөнөкөй кишилер келсе, же журналисттер келсе, ичинен коргонуп эле, бекинип алып эле, жашыра турган эмне бар ай? Таң кала берем, ушу мамлекеттик мекемедегилер менен такыр ушундай бир ойго келе албай койдук, такырчы. Мындай жөн эле, мындай, келгиле, макул, мындай болгон, макул, күнөөбүз бар экен, жоксо күнөөбүз жок экен деп эле коюштун эмне? Эми ушу күзөтчүлөр менен да эмне кыргызыштыра бересиңер ай. Мен кирип кетейин, эчебегиле. Иә. Кирип кетиңиз. Кийим бергиле анда мен которуна бияктан кете берейин. Көчөдөн мотор насып байке. Эмне кыласың, айыл. Кагаз жүзүндө кайрылыш керек. Ошо кагаз жүзүндө жазып чыштап кетейинчи. Ачсаңар. Ошо чыштап премне чыштап кетейин. Сиз кимсиз? Эмне болуп иштейсиз? Электромонтер болсо охранниктин ролунда эмне жүрөсүз? Бар монтажыңызды кылбайсызбы? Жүргөнгө болбойт ал жерде. Бул постко бул охранник мына бул Байкенин жумушу да. Өзүңүз жумушты кылбайсыз. Жооп бербейт бизге. Байке. Мэрияда экен орун басарчы. Каякта бул иштешеби? Мына бияктан сотрудниктериңерден өтпөй атат. Байке, мындай да. Жөн эле мына адамды жооп берип койсо болобу? Иә. Андай эмкиде эл чогултуп келип, анан келели анда. Ой, токтоңуз биякта ичинде отурат. Билем дем. Машинасы служебный машинасы турат. Ой, биякта машиналар келди, сотрудниктериңер келе албайт, айтып коңузчу байке. Тек айтып коңузчу. Сиз биякта өзүңөр сотрудниктериңер келе албай туруптун эле. Жетекчилерге келди элек байке. Адвокат бар эле, пострадавшийдин туугандары бар эле. Бар экен биякта эле отурат, билем мен, айтышпадым. Сүрөттү мен жибербедим. Иә. Жетекчи келгенбиз. Нурсултан деген баланын эсиңиздеби? Ошол боюнча келди элек. Бир эле сурообуз бар эле. Адвокат да мына турат биякта. Бири пострадавший Нурсултан эжекеси да келди эле. Жумушту өчүрөттүк да жабылып турамыз да. Ошо эми ошол жөнүндө эми айтып берип коет да эмнеси, бул жерде жашап турган эмне бар эми. Өткөндө да келип ал жөнүндө сүйлөшүп кеткенмин. Просто эми азыр мондай цынаның кереги жок да, мен азыр эми кетип калсам ошо ойун чыгып кетет. Зачем? Маселе жок, аны менен өтүп коебуз. Просто келгенде эле шакыл эшикти жабып эле Артур Бейтур болуп кетти. Кандай жөн эле? Сиз ким болосуз байке? Эмне болуп иштейсиз? То есть сиз мага келип атпайсызбы? Сиз мага сурап атпайсызбы? Ошону билейин деп атам. Ошо эмне болду деген суроо? Жок, эмне болду деген суроо да турабы? Сиз берип атпайсызбы биринчи мага суроо? Мен сизге кайрылган жокмун. Мына машинаңар турат, сотрудниктериңер кире албай атат, эшикти жаап алдыңар, эми бул кандай? Эмне? Кимди коргоп атасыңар эми? Бул жакта жашыра турган эчтеке жок. Болсо 20 жаштагы Нурсултан деген бала каза болгон 3 жыл мындан. Ошол жөнүндө мынакей эжекеси келди, адвокаты келди, ошол жөнүндө эле сурайлы дегенбиз, эмне болуп атат, кандай болуп атат депчи. Ошол эле болду, башка эчтеке жок. Ким? Ошол руководствонун кабинетине барып көрөйүнчү, бул жакта отурат, мен билем, көргөнмүн. Сүрөттөн бери турат. Служебный машинасынан бери турбайбы, аны билесиздерби? Ой, сиз өзү кимсиз? Ким болуп иштейсиз бuyakta? Атыңыз ким, фамилияңыз ким? Анда эмне мага суроо берип атасыз? Сиз жакын охрана ушундай кийинеби? Охрана ушундай кийинеби аны? Сиз монтёрсуз да, туурабы? Электромонтёрсузбу? Өзүңүздүн жумушуңузга жооп бербейсизби эми байке? Андай болбойт, ошентип болсун. Эми жетекчилик коргогондун да кошомат кылганда чек болот байке. Кошомат кылганда чек болот. Каякта? Мен анда билбесеңиз анда келбеңиз, айтпаңыз да. Сөздү коротпоңуз анда. Бuyakta мындай да, баягы. Мына машинасы турат. Эшикти ачпай атат. Эми азыр биз биргенде үчүн өрттөүчүдөй болуп же, бир нерсе кылып да эми. Эми ушунчалык эми токтогон Элдияр мырза ушул уят да өзүчө. Мына ушунчалыктын кереги бар беле. Ушул туурабы эми? Эми жашыра турган, кача турган эмне бар? Же мындай ошол кезде сиздин баягы башкы инженер болуп турган убагыңызда каза болду эле ошол бала. Эми жок дегенде кол астыңызда иштептир, ошонун деле арбак үчүн деле мындай мамиле кылбаш керек болчу. Токтогонго сиздер мындай юрист катары кандай суроолоруңуз бар эле? Эми биз бул жерде 2021-жылы 26 апрелде 19 жаштагы Малабеков Нурсултан Нурланович каза болгон экен. Жумуш убактысында ошо токко тартылып, өзү ушул жакта иштечү. Ошол 3 жылдан бери азыркы тапка чейин мына бир тууган эжекеси
бар, себеби ата энеси эми баланын каза болгондон кийин өздөрүнүн мынтип интервью бергенге ушул жерге келип жолукканга ал акыбалы жок. Ошол себептен соттошуп, сот аркылуу мыйзамдын нормаларына, мыйзам талабына ылайык төлөнчү акча каражаты төлөнбөйт. Эмгиче 3 жыл өттү. Ошол себептен ошол боюнча бир ооз ошол убакта Токтогонов бала каза болгондо главный инженер болуп, эң негизги ушу Токтогоновдун күнөөсү деп актыда да жазылып жүрөт да. Азыркы тапта директор болуптур. Анан бир өзүбүз келип жолугуп, кандай кылып ушуну чечишели, болбосо анда дагы арыздашып, биз дагы жогорку жака урматтуу президентибизге чейин кайрылалы анда деп ушу келгенбиз. Мына келсек, мына уже 1 сааттай болду, кире албай атабыз. Мамлекеттик ишканага мынтип бекинип алып, ачпай өздөрүнүн кызматкерлерин, өздөрүнүн муниципалдык техникасын да киргизбей ушу жерде турганы бул өтө эле одоно мыйзам бузуу деп эсептейм. Айчы, биз неме кылалы анда? ГАИ чакыралы. ГАИ чакыралы. Мына чоң кыздар азыр өтө албай атат. Мынакта тротуардын баарын сиздин машинаңыз жаап калды. Мына. Кийимин бар булган. Я, тияктагысы өтө да албай атат. Уят дейм, караңызчы. А 5 чейин эмне келип алдың? Эмне келип алды ошол күнгө? Сиз 5 чейин эмне келип алдыңыз байке? Жумушум бүттү деп атпайбы? 5 чейин иштейт. 5 чейин иштеп турбайсыз байке, эмне келип алдыңыз? Байгазы мырза, могу Бишкек жарыктын астында турат элек да. Бул жакта Бишкек жарыктын унаасы эшигин кирбей, мына тротуардын баарын жаап, элдер ары бери өтө албай эч жакка. Бишкек жарыкты сезсиздер беле, кадимкидей эле. Баканбаев, Молодой гвардия 230. Жол кыймылдарын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматына бул унаанын ушундай жол эрежесин одоно бузуп тургандыгын тартып жибердик. Буга ким күнөөлүү? Албетте бул жактын жетекчилиги күнөөлүү. Жетекчилиги кызматкерлерине дарбазаны жапкылап, ким келсе дагы киргизбей келет деп, мына кызматкерлер дагы бир кызматкер тиякта жүрөт, кантип кирерин билбей. Дагы бирөө бул жакта жүрөт. Эми ал өзү азыр мисалы суук эле. Анан негизи мынчалыкка барбаш керек болчу. Мындай чоң кырсык болуп отурат. Алмачоктой үйгө баласынан бир үй бүлө ажырап отурат. Ал баланын артынан эч кандай туяк да калган жок. Үй бүлөдө элек болчу, жапжаш бала болчу эми. Ушул баланын бала жөнүндө суроо берели десек, башканы кой, мейли бөлөбөй башканы. Ушу өлгөн бала жөнүндө суроо берип, ал боюнча анын акыйкаттыгы жөнүндө бир сурайлы десек, эми кылып аткан мамилелери ушул. Эми ал боюнча биздин колубузда 26-июнь 2021 саат 10-до жумуш учурунда болгон кырсык актысы форма N1 деп коет. Бул форма N1ге ылайык бул жерден Нур-Султандын жоопкерчилиги 47% деп эмгекти коргоо инспектору Өмүрбеков тарабынан аныкталган. Ал жерден Нур-Султанды ал каза болгон күнү ишемби күнү эле. Андан тышкары бул жерден Бишкек Свет муниципалдык ишкана тарабынан өтө көп одоно мыйзамдын нормалары бузулган экен. Тактап айта кетсем, ал күн ишемби күн болгон. Андан тышкары 25-июнь 2021 номер 111 сандуу приказ чыгарып, ошо күнү жумушка чыксын деп чыгарып атат. Бирок текшерүү учурунда бул чыгарылган буйрук эч жерде катталган эмес, журналга катталган эмес болуп чыккан. Андан тышкары инженер менен ошол чыгып аткан наряддагы иштеген кызматкерлер жабдуусу болгон эмес. Эми мындай айтканда, бул электроэнергия менен иштеп жаткандан кийин бул ток урууну алдын алыш керек да. Атайын бир өзүнүн специальный формасы болуш керек. Бирок ошол спецформа кийгизбестен Нур-Султан шортикчен жана футболкачан болгон. Өзүңүздөр элестетсеңиздер, ошол шортик футболкачан
столбанын башына чыгып ошол жерден токко урунуп каза болуп атат. Андан тышкары текшерүү учурунда эч кандай иш берүүчү тарабынан, инженерби, башка кызматкерлер тарабынан Малабеков Нурсултанга эч кандай меры предосторожности жана инструктаж өтүлбөгөндүгү аныкталганда. Сиз ким болосуз? Мен бияқта иштейм. Иштейсизби? Иштиңиз киргенсиз? Жумуш убактысында. Иштейбай мен. Келтат жаптап атпайсызбы? Мына видео турат менде. Эми жап десем эмне болуп туруп анан? Эмнеге жаптап атасыңар? Эмне болуп туруп? Мен ачтып атам мен. Келтат жаптап атасыз. Мен жап деген жок, мен ачтып атам. Эмне болуп туруп анан айтсам. Видеодон көрсөтөсүз. Жок, көрсөң эмне болду анан? Мындай да. Жетекчини коргогонда чек болот. Жетекчини коргогонда чек болот. Жетекчини коргогонда чек болот, анчалык барбаңыздар. Бул жакта 20 жаштагы бала өлүп атат. Ошол жөнүндө суроо берген атабыз биз. Эми ал сиз жооп бербейсиз ага. Сот болуп атат го. Биз суроо берген атабыз. Мен жумушум ал. Келсең келбейсиң өзүң монда. Келип туруп атпайсың анан. Мына келбедикпи? Бирден косула камера. Силер ызы чыгылып атасыңар өзүңөр. Биз жөн эле келдик. Келгин, нормально келгин. Руководство бар. Видеодо турат баары. Барын келип да. Сиз жок болчусуз. Ал кезде. Мен мына жерде охранам. Сиз охрана болуп иштейсизби? Ооба. Башка инженер эмессизби случайно? Мен охранадамын дейм. Охрана болуп иштейсизби? Ошончо барадан ачып. Түшүнүктүү. Ассаламу алейкум. Атым Темирлан, фамилиям Сейитбек уулу, журналистмин. Протокол номерден. Кайсы кызматтасыз? Бирден косула камерага отуруп көрсөтөй. Ошо кирип кат жазалы. Башка өзүңүздүн офисиңизге барып бизге кат жазып. Сиз кимсиз? Эмне болуп иштейсиз? Эмне болуп иштейсиз? Эмне болуп? Жок, эмне болуп иштейсиз? Ошону айтпайсызбы? Ама анда сиз кимсиз? Мындай Мен көчөдөн келип сага жооп бербейм. жок, сиз кимсиз ошо? Мен бул жерде специалист. Эмне боюнча? Эме боюнча. Биз электр тармагында иштейбиз, электр боюнча мен специалист. Мен эмне алдында берип атам. Жооп берип атам. Жок, силер эмнеге дарбазаны жаап атасыңар жумуш учурунда? Сиз кат жазыңыз болду. Жок, дарбазаны эмнеге жаап атасыңар? Сен эмнесиң? Сен Эмнеге жаап атасыңар? Эмненин негизинде жаап атасыңар дарбазаны? Эмнеге? Кимден коркуп атасыңар? Кимден коргонуп атасыңар? Кусана жаман жакшы айтыша турган сөз жок. турбайсың, эмне турасың? Жаман жакшы айтыша турганчы негиз жок сиз экөөбүзгө. Мен сизди тааныбайм мисалы. Сиз мени тааныбайсыз. Укпайсыз. Мен сизге удостоверением көрсөтүп аттым. Түшүнүп атасызбы? Мыйзамдуу. Бул үчүн силер жооп бересиңер, билесиңерби? Билесиңерби? Жооп бересиңер силер бул үчүн. Бул жакта өзү ушундай 20 жаштагы бала кайтыш болуп атат. Эми ошол жөнүндө эмне болуп атат, кандай болуп атат, мындай бир суроо берип көрөлү. Эми ошол Нурсултандын өлүмү боюнча деп келсек, эми кылган мамиле ушул. Эми бул жакта жанагы машинасы да келген. Эми ага ГАИ протокол түшкөндө жөн жеринен айдоочу азыр айып кагасын алып калган атат да эмичи. Жөн жерден эле бир жетекчүчүнүн эле кызматкерлери жумушуна кире албай, ортодон могул жерде жаман жакшы сөздөр көп болот. Эми азыр бизге айтып аткан мисалы күзөтчү байкебиз деле, күзөтчүмдейби же башка кызматкерби, ал деле мисалы эртең интернетке чыгат, анын деле тууган уруттары ага деле жаман сөз тиет. Болсо эми анын бул жерде такыр тиешеси да жок болчу. Маселе ошондо болуп атпайбы? Биз жеп алчыдай болуп, же биз бирдекесин талап кетчидей болуп, же өрттөп кетчидей болуп, эми жашап турган эмне да? Ассаламу алейкум, Элдияр мырза. Салам. Атым Темирлан, фамилиям Сейитбек уулу. Биз сиздерге келип 1 сааттан бери могу жерде кызматкерлериң менен жаман жакшы айтышып турабыз. Машиналарыңар кире албай атат, кызматкерлериңер кире албай атат, дарбазаны жаап салган. Эми эмнеден коргонуп атасыңар түшүнбөй атам менчи. Ошо өттүм эле анан. Чоң салды. Жок, сиз жумушта болсоңуз жөн эле кабыл алып койбойсузбу? Мына эми бул эмне деген баланын сөзүбү эми? Дагы бир машинасын Бишкек ишин жаап алып жолдо турат. Кире албай. Мындайда өлү таң калам эмнеге катышат я? Эмнеге катышат? Маселеде эмнеге катышат? Жөн эле суроо. Директор болбосо замыл болот да. Анан эми бир күн бекинсин, канча күн бекинет мисалы. Бүгүн ачпаса эртең кайра келебиз да, туурабы? Ооба, ушул кызматта болгон. Эртең келбесе бүрсү күнү келебиз. Азыр мисалы мына азыркы экскаваторго дагы берки машинага дагы экөөнө тең протокол түзүлөт. Мыйзам боюнчамы? Могул жерде тосуп турат. Тосуп турду. Анан бияк чалгандан кийин кетти артка. Жумушчулар жүрө албай жүрөт көчөдө. Муниципалдык техника келгенден кийин киргизиш керек да. Ооба. Жумушубуз бүттү деп келди мына. Ооба. Киргизиш керек. Аны эмне киргизбей койду мына.